Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 2 өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо. Тандоонун факторлору аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү. Жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи объективдүү маалыматтар расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Маалыматтык коммуникациялык технологиялар. Сурамжылоого катышкандардын 74,4% байланыштын баасын жеткиликтүү деп баалашат. Анын ичинен 39,7% канча каражат сарптаганына байкоо жүргүзбөйт. 34,8% байланышты үнөмдөөгө аракет кылышат. 2020 уюлдук байланышка кошулгандардын саны 7315,9 адамды түздү. Байланыш чыгымдарынын үлүшү үй чарба башчысы аял үчүн 3,8%, үй чарба башчысы эркек үчүн 3,6%ды түзөт. 25% компьютер жана ноутбукка жеткиликтүү. Өлкөдө жылына 14 миңден ашык персоналдык компьютерлер сатылып алынса, анын жарымынан көбү Бишкекке туура келет. Керектөө жана муктаждыктар. Жаштардын 25,5% маалымат булагы катары интернетке көбүрөөк ишенишет. Социалдык тармактар 16,1%, телекөрсөтүү 15,3% турат. Онлайн активдүүлүктү жаштардын 20,2% көрсөтөт. 3,2% жаштар бош убактысында интернет-блогинг менен алектенүүнү каалашат. Ишке ашыруу механизмдери. Сурамжылоого ылайык жаштар арасында интернетке өтүүнүн эң популярдуу себеби мессенджерлердин жана үн байланышынын жеткиликтүүлүгү 48,7%. Социалдык тармактардын жеткиликтүүлүгү 46,5% жана интернетте жалпы маалымат издөө 37,9%. Канаттануу жана бакубатчылык. Маалыматтык коммуникациялар технологияларды колдонууга канаттануу орточо 56,2% деп бааланат. 15-24 жаш курагындагы бул тармак боюнча билими бар жаштардын үлүшү 30%ды түзөт. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.